Ассаламу алейкум, урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, амансыздарбы? Барыңыздардын келе жаткан Курбан айт майрамыңыздар менен, андыктан биз сиздер үчүн чоң жаңылык менен кайрылып атабыз. Биз мынакей Кудайым буйруса Москва шаарындагы кыргыз биримдиги диаспорасы менен биргеликте жана Тулпар кайрымдуулук фонду жана Чубак ажы Жалилов атындагы окуу борбору биригип ушул жерде элибиз үчүн чоң Курбан айт майрамын уюштуруп жатабыз. Кудайым буйруса 16 июнь Курбан айт намазы окулат. Андан кийин 17 июнь күнү мына биз Раменский районунда Рыбалово айылында өзүбүздүн мекендештердин ушундай бир ат-сарайлары бар экен. Ушул жерде туугандар, буга чейин улактар өткөн. Мынакей азыр ушул жерде бир чоң биздин шартка туура келе турган жерлер бар экен, аябай кооз жерлер. Мынакей ушул жерде биз ошол букаларыбызды союп, койлорубузду союп, ушул жерден чоң бир жакшылык өткөрөлү деп атабыз. Эгерде кимде ким ушул мероприятияга келип, майрам менен биз менен чоң өткөргүсү келсе, сөзсүз түрдө баарыңыздарга эшик ачык. Андан соң ким ушул уюштуруу жамаатына кошулуп, мен ушундай бир катышат элем, кой соет элем дегендер болсо, анда да силер катышсаңар болот. Урматтуу туугандар, мынакей биз аксакалдар менен биригип атайын сиздерге ушул жерди тааныштыралы деп келдик. Андан эсе биз менен болуңуздар. Ассаламу алейкум, Москва шаарындагы жердештер. Мына бүгүн өткөн кече көрдүңөр, жакшы мероприятия өткөздүк. Ошол мероприятияны эртеси күнү эле бул жерге аксакалдар менен чогулуп, жаштар менен чогулуп келишип, ушул жерде эртеңки боло турган Курбан айт майрамын өткөзгөнгө чечим чыгарып келдик. Себеби биздин бул жерде эмгектенип жүргөн кээ бир инсандарыбыз курбандык чалайын, бирок мүмкүнчүлүгүм жок, каерде кандай иш өткөзөм деген суроолор туулушу мүмкүн. Ал боюнча төмөндө ылдыйда жазып койгон номерге кайрыласыздар. Ушул сиздердин курбандыкка берген коюңар же бодо малыңар болсо союлуп, ушул жерде элге, сиздерге таркатылат. Бир бөлүгүн өзүңөр аласыңар, бир бөлүгүн дагы муктаж болгон үй бүлөлөргө таркатабыз. Ошондой эле ушол күнү бул жерде ар кандай кыргыздын оюн чок тамашалуу оюндары болот. Күрөш, кол күрөш, аркан тартмай, эстен чыгып кетип аткан жолук таштамай деген кыскасы ошон оюн чок тамашаларды өткөзгөнгө аракет кылабыз. Ошондо биз тараптан сиздерге жылуу тамак, аш, сорпо, суусундук, нан, жер жемиштер бекер берилет. Келип ушул жерде мейман болуп кетиңиздер. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Мына биздин мусулмандардын эң чоң майрамы Курбан айт келет. Ошого карата биз дагы мына Тулпар кайрымдуулук фонду менен Чубак ажы окуу борбору менен чогуу биргеликте ушул жалпы Москвадагы элдерге айттык майрамдык маанай тартуулоону чечип сүйлөштүк. Ошол майрамды ушул жерде өткөрүп атабыз. Биздин көптөгөн кыргыздын оюндары өткөрүлөт, ат оюндары болот, эңиш, күрөш. Аны менен бирге эле өзүңүздөр дагы эгер бул жерде тала жер кеңири, шашлык өзүңүздөрдүн компанияңыздар менен келип оюн зоок көргөнчө шашлык өзүңүздөр уюштуруп кетсеңиздер болот. Андан сырткары бизден албетте өзүбүздөн тамак аштар берилет бул жерден даяр. Жана дагы бир нерсе айтып кетчү, эгер кимде ким балдарына тушоо кести өткөрөм десе, келип ушул жерде уюштурсаңыздар болот. Биз өзүбүз уюштуруучу топ тушоо кестиге катышып жүгүрүп беребиз. Сонун кылып келип ушул жерде көңүл ачып майрамдык маанайыңыздарды көтөрүп кетиңиздер. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Кудай кааласа Курбан айтка бизде даярдыктары өтө күч. Иншалла Кудай кааласа ошо Курбан айтты ушул жерде өткөрүп беребиз. Кимде ким курбандык чалат элем, кайсы жерге барып чалсам болот десеңиздер, бизге кайрылсаңыздар болот. Албетте биз курбандык чалууга жардам беребиз. Эгерде кимде ким ушундай мүмкүнчүлүгү болуп курбандык чала турган болсо, бизге кайрылыңыздар. Биз ошол малдарды союп, элдерди топтоп, мүмкүнчүлүгү чектелгендерге таратып бергенге даярбыз. Ошондой эле кыргыз элин ар дайым биримдикте болуш үчүн ушул жерде чоң бир оюн зоок өткөргөн атабыз. Келиңиздер, катышыңыздар, биз менен биргеликте ынтымакта оюн зоок көрүп, иш чарага катышып кетиңиздер.
Урматтуу мекендештер, мына биз майрам өткөрөбүз деген жерде ушундай сонун көлөкөлөр, ушундай сонун жайлар бар экен. Ушул жерде келип, көлөкөдө эс алып, жана бул жакта азыр аттар бар экен. Ошол аттарды минип, ошо Кыргызстандагы өзүңүздөрдүн сонун жашооңуздарды бир элестеп, ушул жерде эс алып кетсеңиздер, аябай сонун болот. Ооба туугандар, жогоруда айткан агалардын сөзүнө кошулабыз биз дагы ушул жерде кызматтабыз. Ар бириңиздер эмес, баарыңыздар келиңиздер, баарыңыздарды күтөбүз. Келип, кадырлуу коногубуз болуп кетиңиздер. Кыргызстанга баргандай болуп, бул жерде эс алып кетсеңиздер, аябай сонун экен. Погода да сонун, салкын жерде отуруп, ат минип, бээ минип дегендей баарыңыздарды күтөбүз. Анан ушул бука соём, кой соём дегендер болсо, толугураак номерлерге кайлаңыздар. Дамыланын номерлери коюлган. Ошол жактан толук маалымат алып келсеңиздер болот. Ассаламу алейкум жалпыңыздарга.